Мааниси жаткан тереңде салт сана ырым жөрөлгө, улуттун улуу мурасы уланып келген көрөнгө. Арыбаңыздар, кадырман кыргыз калкым. Кушак кеч, куттуу кыргыз журтум. Дал ошол көрөнгөнү дагы да көп билүүгө, өнөрбөз салт сананы көпчүлүккө жеткирүүгө аракет жасаган Кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Бүркүт салуу, куш салуу, Айкөл менен Асатабыз баштаган улуу баатыр аталарыбыздан бери кылым алмаштырып, доор жалгаштырып уланып келе жаткан улуу касиет мурас болуп саналат. Туура айтасыз, Чолпонбек мырза, эзелкиден эмкиге, абалкыдан азыркыга уланган ажайып өнөрдүн маанисин ачып, маек курабыз, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дал ушул бүркүтчүлүк, мүнүшкөрлүк, куш салуу, саяпкерлик, саятчылык боюнча маек куруу максатында бүгүн студияга коноктор чакырганбыз. Алгач конокторубузду тааныштырып өтөлүк. Мүнүшкөр Нурлан Молдакунов, Салбурун Федерациясынын негиздөөчүсү жана президенти Алмаз Акунов, бүркүтчү мүнүшкөр Шаршембаев Эсенболот агайыбыз, жана коңшу Казакстандан, Алматыдан келген досубуз, мүнүшкөрлүктү ушул бала кезинен баштап барктап алып келе жаткан досторубуздун бири Руслан Абыл. Студиябызга кош келипсиздер. Армысыздар. Куш келипсиздер. Дагы бир жолу анда эмесе талкуубузду баштайбыз. Агайлар, айтсаңыздар, мүнүшкөрлүктүн мүдөөсү эмнеде? Кушчулук өнөрдүн кунары кайсы? Саятчылык өнөрдүн санаты кандай? Ар бирине токтолуп, өз-өзүнчө чечмелеп айтып берсеңиздер. Эми бул алгыр куштар менен аңчылык кылуу көчмөн элдерде жана башка ошонун ичинде кыргыз элдерде да бул мал чарбачылыктан кийинки бул чоң өнөр, жан сактоонун бир жолу, бир маданияты болуп келген да. Андан бери алмуздактан алсак, эң биринчи адам баласынын маданияты бул аңчылык болгон. Анан ушу адам баласы, айрыкча көчмөндөр ушул алгачкы аңчылыктын түрү кандай калыбында сакталып калса, бүгүнкү күнгө чейин ошонун көп элементтерин жоготпой, ушул Орто Азияда көчмөн элдер, казак, кыргыз, айрыкча казак, кыргыз бүгүнкү күнгө чейин сактап келип атат да. Анан бул ошол акыркы мезгилдерде, бүгүнкү күнү мурунку кезде бул өзүнчө жан сактоонун бир жолу болуп келсе, бүгүнкү күнү бул искусствого айланып, бир аталардын, бабалардын мурасы болуп калды да. Анан бул жөнүндө аябай кенен сөз кылса болот, муну маанисин ачып. Ошондо мүнүшкөр деген бул бүркүт таптаган кишиби же жалпы куш таптагандардын баарын мүнүшкөр деп айтабызбы? Ар бирине аныктама берип өтсөңүз. Эми негизин бул кийинки Кокон хандын убагында чыгып калган бул өзү термин болот. Бул араб тилинен мүнүшкөр деген сөз келип чыккан сөз, өзү кушбеги деген туура болот эле, негизин бирок кыргызча. Анан кушту, алгыр куштарды таптаганда бүгүнкү күнү биз өзүбүз уже турмушубузга кирип калган термин болуп калды, мүнүшү. Бул Кокон хандыгынын убагында, ошол Кокон хандыгында жүздөгөн алгыр куштарды багып турган кишини мүнүшкөр деп айтканда, ошондон анан тараганда бизге. Шахир деген сөздөн бул арабчадан келип чыккан да. Кошумча болсо, Эсенболот агай. Саятчы, Алмаз айтып кетти. Мүнүшкөр деген уже бул жалпысынан эле куш, бүркүт, ителги таптагандардын баарын жалпысынан мүнүшкөр деп коет. Ал эми анын ичине бүркүт таптагандарды бүркүтчү, кушчу, ителгичи деп айтылып жүрөт эл арасында. Анан жанагы спортчу деген сыяктуу эле бул мүнүшкөр деген жалпы жонунан. Эми мунун арасынан саятчы деген дагы бир термин бар. Бул саятчылык, бул кушту кармаган адамдарды гана айтат да. Алар өздөрү таптап салбайт. Көбүнчө булар ушул куштарды кармап тутуу боюнча адистер десек болот да аларды. Ал эми ушул азыр мүнүшкөрлөрдүн, бүркүтчүлөрдүн оорду абалы азыркы күндө кандай болуп турат бизде? Мүнүшкөрлүктү азыр абдан жанданды десек жаңылбаймын. Мына могу 2006-жылы Салбурун Федерациясын түптөп Алмаз баш болуп ушу мүнүшкөрлөрдүн башын кошуп демилге көтөрүп эле бүгүн азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, республика боюнча бир 30-40 мүнүшкөр бар. Көбүнчө жаштар кызыгып, мурун
такыр эле унут болуп бараткан өнөрлөрдүн катарына кирип калган. Союз убагында уже бир республика боюнча бир 5-6 бүркүтчү болсо болгондур. Такыр жок болуп бараткан өнөрдүн катарында болчу. Азыр мына жанданып, азыр жаштарыбыздан бери баардыгы ушу өнөргө баш оту менен кирип, абдан улутубузга бир сыймык алып келип атат. Рахмат. Чоң рахмат. Казакстанда абал кандай болду экен мүнүшкөрлүк боюнча? Бизде аба ырайы Кудайга шүкүр жаксарып келет. Өздеріңіздегідей құсбегіліктің демі 98 жылы алғаш Алмаз ағалар бәрі араласып, бәріміз араласпыз. Бағдатта тәте бар, арасында Бақыт деген кісі бар, жаңағы өздерімізде. Сол кісілер бастап, жаңағы құсбегілікті көтеріп, біраз жастар қосылып, сондай қатты кәсіби деңгейде өсіп кетпесе де, құсбегілік жастардың көбірек қосылып атқаны үміт өзімізге. Онымен қоса енді 50 жылда ел жаңа дейді. Құрылғанымызға 10 жыл болды. Енді ертесінде бірігіп осы сайыстар өткізіп, тойлар оңға не жетсін ондайға. Абдан жақсы. Алмаз ағай. Жанагы кылар киши жок, саларга кушу жок деген кептин төркүнү мында болгондо, кеңеш өкмөт убагында элдин баардыгы жумушка мобилизацияланган, колхоз совхоздо деген дем алыш деген жок болчу колхоздо. Анан ошондуктан бул бир чоң себеби ушул болгон. Үзүлүп кеткеничи бардык жерде, анткени баягы байкуш калкаучулар кечке иштеп жүрүп кантип куш салмак эле. Анан ошондой болуп бир үзүлүүнүн да себеби ошол болгондо, бирок баягы биздин баягы өзүбүздүн каныбызда болгондон кийин кайра бир жакшы жагдай түзүлүп калганда, өзүнчө эркин мамлекет болуп түзүлгөндөн баштап өзүбүздүн жеке эле ушул алгыр куш менен алек болгон аңчылык искусствону эмес, баардык искусство көтөрүлүп атпайбы? Ошонун катарында ушул алгыр куштар менен алек болгон салбурун да көтөрүлүп атат да. Каныбызда берди бар деп айтып калдыңыз. Ошол жалпы бир суроо таштайын да, айтсаңыздар, мүнүшкөрлүк куш салуу өнөрү канда бар касиетпи же кайыптар берген касиетпи же үйрөнүп алганга боло турган өнөрбү? Эми илгертеден бул өзү үйрөнчү өнөр. Анан бирок негизин жана сиз айткан улуу сөз кайыптан дагы болгон нерсе баштатан ушундай болуп келгенде, бирок азыркы заманбап кезде ким кызыкса, анан ата теги бүркүтчү болбосо деле азыр үйрөнүп алып атат да. Кызык ынтазар болгон киши ошону үйрөнүп алып атат. Менимче жана саятчылыкты айтып коюшат го, кушкап тилмер кишилерди саятчы деп коет экен да, аны баары эле эптей албайт экен да. Ошол саятчылык өнөр менимче баягы кайыптан келген касиетпи же? Жок, бул саятчы көбүнчөсүн азыркы тил менен айтканда бул коммерция жасаган кушчу болгон. Ал ошол кушту кармап эле сатып турган да, тизип үйүнө тизип коюп. Мына мен ошол кеңеш өкмөтүнүн убагында саятчы кишилерди көрүп калдым. Ал өзү аңчылык аз чыгат, жалаң куш күйүп эле анан ошол үйүнө ошол кишиге мүнүшкөрлөрдүн баары, бүркүтчү кушчунун баары келишет да. Ошол өзүнүн бертисин берип алып кеткен. Жакшы куштар болсо, бул ошол кезде бул да бир жан сактоонун бир эмеси болгондо, бир жолу болгондо, ошол кишини саятчы деп койгон. Ал саятчы деген ошол дама куш күйүп, керек болсо жанагы ошо жакшы куш торго чөйрүндө түш көрөйүн, бардыгы бир аян менен байланыштуу нерсе, аны да айтса болот да. Анан көбүнчөсүн ушу мен көргөн кийинки замандагы бул кеңеш өкмөтүнүн убагындагы саятчыны көрүп калдым. Ошолор ал саятчы ал куш эле кармайт деп калчу да. Анан мунун мен жанагы жан сактоонун да бир жолу дегенди билип калдым. Жанагы шумкар түшүп калса, жылкы эр токумду ат тартуулап алып кеткен да. Анан андан берки баягы өзүнүн белектерин керек, ошону менен чарбачылык жүргүзгөн да. Абдан жакшы. Мен билгени ушундай саятчы дегени. Анан башка кишилердин дагы сөз болуп калды да, ушуга улай эле баягы сөздүн учуру келгенде айтып калайын да. Сөз кушту, шумкарды болобу, алгыр куштарды, кыран куштарды сатып алганбы же тартууга келгенби? Анын алуунун жөрөлгөсү кандай болгон? Эгерде биз мен тарыхка кечирип коюңуздар, сөздүн баарын эле мен алып атам. Деге тарыхка кайрылып келсек, жанагы кыргыз Енисей доорунда бир ак шумкар менен бир кара шумкарды Чыңгызханга кыргыздар тартуулап атпайбы?
бул тарыхта, бул ойдон чыгарган нерсе эмес. Андан кийин Анвар Байтурдун ошол кыргыздын Енисей кыргыздарынын тарыхы жөнүндө бүркүткө болгон мамилеси жөнүндө жазып кеткен да. Ошондо ажого ар жыл сайын бүркүт тартуулап келген жер-жердеги тархандар деп коет экен, княздарчы. Жер жерде. Ошол кезде эле ошо бүркүттү ошончолук тартуу кылып келишкенде чоң кишиге. Анан тартуунун сөзсүз түрдө жолу болгон. Аны ыраазы кылганда ошо тартуу кылып келген адамды жолун сөзсүз түрдө жакшы, ошол адам нааразы болбогондой жолун жасаган. Ат береби, алтын береби, күмүш береби ошо жолун таап, жолдугун жасаган. Жолдугун жасаганда бул өзү чоң улуу маданият болгон. Абдан жакшы. Рахмат. Нурлан байке, айтсаңыз. Мисалы айтып атабыз бүркүтчүлүк, мүнүшкөрлүк деп башка элдерде да кездешери маалымат айтылып жүрөт да. Анан ушул башка элдерден, көчмөндөрдүн, анын ичинде кыргыздардын бүркүт таптоо, ошол эле мүнүшкөрлүк өнөрү артыкчылыктары эмнеде болгон? Кыргыздардын мисалы башка элдерден айырмасы эмнеде? Башка элдерден артыкчылыгы мисалы эми окшошуп эле кетет баарыначы. Баары бирдей эле бүркүт салуу. Бул эми артыкчылыгы мындай. Мисалы үчүнчү, биздин кыргыздын мүнүшкөрлөрүнүн артыкчылыгы, эми казак менен кыргыздын мүнүшкөрлөрүнүн артыкчылыгы бизде алгыр куштун түрлөрүнүн баарын багып салган. Бүркүт, ителги, ылаачын, шумкар деп. Мисалы үчүн араб өлкөлөрдү карасаң, алар шумкарды гана, ителгини гана салат, бүркүт салынбайт. Ошондой эле коңшу казак элдерде дагы бизге жакын элдерде, чөлдө турган эмес. Бул бизде тоодо турган элдердин баары ошондой түрү менен алек болгондо, ошо кыргызды бар келбиз да. Ошол башка элден жана айрыкча араб, Европа элдеринен айырмачылыгы ушул алгыр куштун баардык түрүн пайдаланып, анга пайдаланып салганда, Европада мисалы үчүн бул шумкар, бул ителги түркүмдө, шумкар түркүмдөгүлөрдү куштарды гана салат да, бүркүттү кийин гана 50-жылдары Чехословакия өнүктүрүп чыкты да, бүркүт салышкан эмес алар. Ошондо 1950-жылдары 1950-жылы ушу Чехословакияда, Европада боюнча биринчи ушу бүркүтчүлөр клубу түзүлгөн. Анан ушул биздин Средин Азиядан, Казакстандан, кыргыздардан келип үйрөнүп жүрүшүп, алар бүгүнкү күнү абдан жакшы жолго коюп, Чехословакия, Словакия ушул Европада эң күчтүү бүркүтчүлөр деп эсептелет бүгүнкү күнү Европа боюнча. Абдан жакшы. Руслан мырза, айтсаңыз, мен Мухтар Абезовдун Бүркүтчү деген чыгармасын окудум эле да, бул Союз кезиндеги ошол бүркүт алуу ишин жолго койгон киши жөнүндө жазылган чыгармада, сиз деле билсеңиз керек. Анан ошондон улам силерде бүркүтчүлүк жакшы эле өнүккөнүн билсек болот да. Сиз бул өнөргө кандайча аралашып калдыңыз эле? Меники энди ол жана ким Алмазак айтып атыр, кайыптан деген сөзгө дурус түшүнсөм, ол деген гайып деген сөз казакча. О дүнүйө деп атат, сондай бир касиет, кут келетин жаңа әлем. Бул деген кичкентай кезинен алгаш рефлекстер калыптасады го балаларда. Анан мисалы кызыгуучулук, менде мына неше түрлүү ана курт кумурска, бунак денелерге кызыгып жана саусагын көрсөтүп, анан умтулуп кустарга саусагын көрсөтүп, стап бер деп жылайт экем. Содан типти анамдын аңыз сыяктуу айтканы бар. Жаңа аңыз болгондо мистика. Саган иште болгон кезде мен анам айтат, аяк асты өзүнө кустарга кызыгуучулук пайда болгон экен. Китаптар окуй баштап сүйтүп. Содан бертин келе акырындап үйгө кирпич шешин, таспака асырай бересиң, неше түрлүү. Энд караң кустарга шынымен де жаңа кызыгуучулуктун өскөндүгү телевизордон Кусбек көргөн кезде алгаш, ол кезде Ахмет Узаков деген өздөрүңүз билесиздер, Кусбек Дегересте туруп аткан. О кишилер жаңа несинен жаңа ата бабасынан жалгасып келаткан Кусбегилер, сокусуна мектепте окуйм, баштагыч сыныптар 6-сынып, 7-сынып шамасы. Сол кездерде издеп барып, жаңа кишилерге шакырт болуп, акылын тыңдап, сөйтүп, энд мына казыр үйрөндүм, энди шешим кабылдадым, соңку шешим буну кәсиби деңгейде айналсын. Любительский эмес, ана кесип, адистешип деген мааниде, түшүндүк. Кәсиби. Кесип. Эми жанагы
Кыргызда бир макал бар эмеспи? Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген бул мүнүшкөрлүккө тиешелүү бир макал бар. Туура. Анан кийин жана канда бар, кайыптан деген сөздөрдөгө да мен ушу кошулам. Анткени баягы кичинекейинен бала ушундай чөйрөдө өсүп калса, ошого кызыгуусу артып, ого бетер анан эс тарта баштагандан баштап ошого алектенип күнүмдүк турмуш катары калыптанып калат экен да. Менин да ата-бабаларым ушу башынан мүнүшкөр адамдар болгон. Мен өз эмем боюнча ушу кандагы дагы нерсеби деп да ойлойм. Ушундак сиздики атадан уланып келаткан өнөр экен калган кесип. Анан кийин ушу чөйрөгө жакын болуп калганым дагы себеби үйгө дагы мүнүшкөрлөр көп келип, ушу жалаң атамдын тең туштары дагы ушундай жалаң мүнүшкөр адам болгондуктан ушу менин сезимим эртерээк ушуга жакын болуп. Анан жана мүнүшкөр жаштар үйрөнүп алса болобу деген суроого дагы бул Алмаз айтып кетпеди. Үйрөнүп алса сөзсүз болчу адамдын колунан келбей турган эч нерсе жок. Бирок жан дүйнөң ошого жакын болуш керек да, кызыгууң болуш керек. Кызыксаң, любой кандай адам болбосун, кызыгуусу болсо, жан дилинен буну жакын көрүп өзүнө сүйсө, үйрөнүп жакшы мүнүшкөр болоруна ишенем. Рахмат. Нурлан байке, сиз кандайча кирип калдыңыз жана учурда сиздин колуңузда кыраандардан, алгырлардан кайсы түрлөрү бар? Мен болсо ушул 2006-жылы Салбурун федерациясы ачылып, ушу Салбурун башталганда баягы биринчи жылы катышкан жокмун, көрүп баягы эме болду да. Кызыгуу пайда болду. Кызыгуу пайда болуп андан кийинки жылы эле айылга барып бир бүркүт алып келдим, өзүм шаарда Бишкекте турам. Аны кармап ушу эсен аталардан, жакта дагы бир мүнүшкөрлөрдөн, айылдагы баягы алардан тарбия алып, кичине сабак алып, алардан сурап жүрүп эми ушуну менен кичине баягы эметип келатабыз да. Ошондо жалаң эле бүркүт таптап жүрөсүзбү? Бир 8 жыл болду бүркүт, куш башында бүркүт таптадым. Биринчи бүркүт таптадым, андан кийин жалаң эле куш таптап жүрүп, азыр колумда бир бүркүт, бир ителгим бар. Абдан жакшы. Агалар айтсаңыздар, Кыргызда деген бүркүттүн 40 түрү кездешет деп жазышыптыр да. Анан ошол 40 түрүнүн ичинен 4-өсү ашыкча берен экен да. Булар төөгомдот, куучегир, анан чөл кушу, анан теге муз мурут, калдырганат муз мурут. Анан ошолордун азыр бизде кайсылары бар, же болбосо мыкты бүркүттөр, ошондогудай мыкты бүркүттөр, чындап эле төөнү комдоткон, ушундай бир төөгө жүк болорлук аң алган бүркүттөр барбы? Мен муну мындай чечмелеп берейин. Бул бүркүттүн түрү деп кичине туура эмес айтылып калып атат. Бүркүттү ошончо сыпаттана берген бир эле түрү жашайт. Муну жанакы Golden Eagle деп коет, бир эле түрү жашайт, Тиан Шандачы. Анан суу бүркүтү өзүнчө, бүркүт түрү дегенде билиш керек да, бул тибиде биз зоологиядан өткөндөй нерсе да. Анан бүркүт ошондо көбүнчөсүн баягы адабитил болуп түрү деп сыпаттаганда канатына, көлөмүнө, бутуна, тумшугуна жараша ошондой ат берген да. Анан бүркүттүн түрлөрү албетте жанакы эми ал табына жараша берилген түрү да? Жок, сырты морфологиялык сырткы, мисалы үчүн чөлгө жакын жерде, чөлдө өзүнчө башка түс болот, тышкы түсү. Саргыч. Мисалы үчүн жанакы калдырганат муз бурут дегенди бүгүнкү күнгө чейин эч ким көрө элек, ушундай бүркүт Асказоодо жанакы ак карда болгон экен. Азыркы кийинки бир 40-50 жылда эч ким көрө элек да, муну ушундай бүркүт болгон экен мурун. Санчыралар. Андан кийин төөгомдот, жанакы карачык деген, молор деген 13 канаттуу бүркүттөр болот. Буларды сыпатташканда, мисалы адамдын кыргыздын бир эле түрү бар да, анан ар кандай чыгат ушундай нерсе да, ушундай түрү менен ажыратпаш керек да. Түрү деп эме сыпаттаганда 40 түргө сыпаттаган, же болсо 60 түргө сыпаттаган деп коет. Анан көбүнчөсүн бизге белгилүү, бүгүнкү күнү ошол биз дагы кичине бүркүттү ушу чогулганда, баргы ишкоздордун баары чогулганда биз баягы илгерки улуулардын кебин анан китептен дагы карап айтылып кеткен, кимден Белек Солтоновдун алып бул бүркүт бого окшош экен. Ушул бүркүт ушуну сыпаты ушуга туура келип атат. Мисалы үчүн 13 куйругу бар молор экен деп атабыз. Мисалы үчүн мойнузун жылаандай коюп атат. Чалгылары узун, бул гер чагыр экен деп
Ошентип биз бүгүнкү күнү сыпатын божомолдоп калдык, а бирок так айта албайбыз да. Жакшы. Руслан мырза, эл аралык азыр бүркүтчүлөр же болбосо мүнүшкөрлөр клубтары барбы? Бирикмелери атайын уюшкан. Иә, ондай бірікмелердің көкесі десе де болады Германияда. Мұны Алмазаға айтыңызшы. Бізде клуб деп бірігіп келе жатырмыз әлі күнге дейін. Клуб, ассоциация деп. А Германияда оған қасиетті мән бергенде орденді. Орда. Бұрынғы көне бабаларымыз тілімен айтқанда орда деген. Сондай жаңағы бірікмелер. Тілдеріңізге үйрене болса. Бұл жерде мен дағы тақта кіргізіп кетейін. Бұл жерде бүткүл дүйнөлүк кушчулар, алгыр куштарды сүйүүчүлөр ассоциациясы жана жырткыч канаттууларды коргоо ассоциациясы бар да, бүткүл дүйнөлүк 80 мамлекет мүчө да. Биз да Кыргызстанда мүчө болгонбуз, Казакстанда мүчө болгон бул мамлекетке, бул уюмгачы. Типти Африкада бар ғой. Андан кийин мына 4 жыл мурун Азия, Африка өлкөлөрүн өзүнчө бөлүнүп чыгып түзүлдү. Ошо башкысы эң президенти казак биздин жакшы досубуз Бакыт Кармакбаев деген шайланды. Ушулар Азия, Африка өлкөлөрү. Андан сырткары, мисалы үчүн ар бир республикада бирден федерациялар бар, а федерациянын алдында клубтар бар. Ушундай структуралар ушундай да. Анан мен дагы ушу бир 2017 жылы бизде бүткүл дүйнөлүк кушчулар уюмунун конгресси Кыргызстанда бизде Ысык көлдө болгон атат да. Ошого даярдык көрүп атабыз. Анан ошол жерде бардык дүйнөнүн кушчулар уюмунун биргелешкен уюму, бул Европарламенттин мүчөсү, аябай мындай эмеси, мындайча айтканда, орусча айтканда авторитети чоң уюм. Биз ошого мүчөбүз, бардык бир стратегиялык, дүйнөлүк стратегияларды чогуу баягы чогуу чараны чечебиз. Кандай гумандуу жолу болот, мындан ары кандай бир адамзаты ушул алгыр куштарды кандай мындан ары кандай туталат, кандай формада, кандай форматта ушуну өнүктүрүүгө болот деген көп маселелер каралат да. Ушундай бир жалпы дүйнөлүк коомчулук менен иштейбиз да. Абдан жакшы агай. Азыр бизде бүгүнкү темага ылайык Сүйүн Абдыразакова эжебиз даярдаган сюжет бар экен. Анда эмесе ошону көрүп алып, анан талкуубузду кайра улантсак. Далба. Алгыр куштарды үйрөтүү үчүн колдонгон канат далба деп аталат. Үйрөтүп аткан куш далбага абдан машыккандан кийин этти баштыкка салып, талаага атчан ээн барып, бүркүттү томогосуна алып учуруп жиберет. Жемге кыныккан эме көп ыраактабай кылчактап, ары бери кайкып, ээси кайда бастырса ошол жака ээрчип алат. Ээсинин үстүндө тегеренип жүрө берет. Демек алгыр куштарды үндөө жана таптоо үчүн колдонулуучу каныктыргыч далба деп аталат. Далба көгүчкөн, кыргоол сыяктуу куштардын куйругунан жасалат. Адамга өсүңө үйрөтүп калдайынан чыргага деп чырга тартыш керек да. Чыргага түлкүнүн терисинен жасалган өсүн сөлөкөтүн тартыш керек да. Анан ошентип бүркүттү ошол чыргага тартып бүткөндөн кийин сөлөкөтүн ошол сүйрөтүп атка же балдарга сүйрөтүп, анан ошону алдырып көндүрөт да. Алдырып көнгөндөн бул эми уядан эле алган да, ата энеси уядан эле алып көндүргөн, баягы уядан эмнени көрсөң ошону аласың деп булардын ушул дүйнөсүндө ички сезиминде калат булар да. Ушундай коёндун эти болобу, кийиктин эти болобу, суурдун эти болобу, уядан эмнени көрсө ошону алат деген кыргыз сөзү ошондон калган. 3-4 жолу тирлегенден кийин тирледи деген ал жана түрүүлөрдү алдырганы да, ага чейин чыргасын гана алат көндүрүш үчүн. Булардын тренировкасы ошо да чырга. Ошондон кийин анан бул тирлегенден анан көнгөн ошол. Ошондон кийин буну анан тоого алып чыгып, тоодо башылдый салат. Бул аяк өйдө учпайт, жапсыз жерден уча албайт. Башылдый тоодон ылдыйды карай салып, анан ошо менен алат. Тоонун эң бийик жеринде ат менен салат муну. Ошо башылдый анан чокусунан анан башылдый салат да. Анан ошону менен анан буну ат менен салат. Аттын үстүндө бул ат дагы жакшы болуш керек да, үркпөш керек, күлүк ат болуш керек, тынч ат болуш керек. Текөр. Бүркүт же башка алгыр куштардын тээп кол салууда, кармашууда колдоно турган арткы тырмагы текөр деп айтылат.
Bala бүркүт өзүнчө бир баладай болгон жоош, адамга үйүр. Анан өсүн бала бүркүт булардын да кыял жоруктары болот. Кээлери жоош болот. Бүркүттү көндүрүүдөн болот. Бул бала бүркүттү жакшынакай этин оорутпай көндүрүп алса бул кишиге тийбейт. Бала чакага тийбейт. Бул өсүнчө бир ошо кишиге ынанып калат дагы ошол боюнча үйүрлүгү бул баладайлы болуп калат. Бүгүн биз түз эфирде иштеп атабыз, маегибизди улайбыз. Бизге бүгүнкү темага кызыгып суроолору бар болгон кишилер бизге байланышса болот. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Биздин телефондор экранын астында жазылып турат. Болбосо 0312 65 42 04 64 00 62 деген номерлерге чалып бизге байланышсаңыздар болот. Анда эмесе мен тарыхтан бир окуп калган жайым бар эле. Чааби деген болгон, билсеңиздер керек, ушул Чүй жергесинде жашап өткөн Солтодон чыккан баатыр болгон экен. Ошол Чаа атабыздын бүркүтү, Чаа атабыз Алтайга кеткен кезде 2 жыл жүрүп калат. Ошондо артынан издеп барган бир окуялар бар экен да. Ушул бүркүттүн достукка бекемдиги же болбосо ошол ээсин сагынып артынан барып калган экен да. Ушундай бир бүркүткө, кушчулук өнөргө байланыштуу маалыматтар барбы? Силерде ушундай бир окуялар болгонбу? Айтып өтсөңүздөр. Жеке өзүңүздөрдө болгон окуялардан болсо дагы. Эми мындай окуялар айтылып жүрөт. Тиги Кара Шумкардагы тиги Кытайда калып калгандан кийин анан ээсин таап сөзүңүз оозуңуздабы? Бизде чалуу бар экен. Жооп берип алып, анан кайра улантсак. Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып. Саламатсызбы? Бар болуңуз. Саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Менин атым Айгүл, мен Бишкек шаарынан чалып жаттым эле. Биринчиден ушинтип Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргыздын улуттук эмелерин алдыга чыгарып атканыңыздарга чоң рахмат. Мен Нурлан мырзага суроо берип кетейин дедим эле. Нурлан мырза, сиз биринчи ушу Талас жергесине барып биринчиликти алып келди деп ушундай маалыматтарды угуп атышты эле да. Анан ушул маалыматтарды биз туура эле бизге жеткизип атабы деп суроо берип кетейин дедим эле. Экинчи суроом, ушул куш таптаган 8 жылдан бери таптап атасыз. Анан өзүңүздүн бул кандай десем, мындай иништеп жүргөн нерсеңизди, жана анан ушунун жасалгаларын эме кимдер жасайт, өзүңүз жасайсызбы же жасатасызбы? Абдан чоң рахмат. Нурлан мырза. Кудай буйрса мына былтыр уядан алынган балапан бүркүттү таптап жаңыдан эметип атабыз. Ал бүркүт менен эметип баягы. Өткөндө Нарында да салбырым болду. Нарындан да Кудай буйрса карышкырга тийип карышкыр алган. Бияктан Бишкекте болду. Бишкектен да жакшы результаттарды көргөзүп келатат. Анан Талас жеринде 7 апрелге карата салбырым өттү эле. Ошондо ийгиликтерге жетишип, Кудай буйрса бүркүтүм биринчи местин алды. Быйылкы жылы ушул. Быйылкы жылы ушул салбырымда. Дагы бир суроо бердим. Бул жасалгаларын ушул эле томого баш болгон туурум, ошонун баарын ошо сиз өзүңүз жасайсызбы же болбосо ким жасап берет дегендей болот. Туурун өзүм жасайм. Үйдөн колуман эметем. Келет да. Абдан жакшы. Жанакы суроону кайра улантсак, өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн же болбосо улуулардан угуп жүргөн окуялар тууралуу айтып Эсенбайке уласын. Эми айтып кетпедимби, жанагы Кара Шумкар Кытайда калганда баягы үркүн убагында кийин ээсин издеп Кочкорго чейин 2-3 жылдан кийин келгени бар. Үркүн кезинде Кытайда калып, анан бияка ээси келген. Ээсин издеп келген. Анан кийин эми бизде андай окуяларга күбө боло элекпиз. Бирок бүркүт ээсин тааныйт кадимкидей. Эгерде мына алмаздын деле бүркүтү даже машинеге көнүп, алыстан машинесине учуп келип жүрчү. Бизде эле бүркүт жайылып барганда кээсинде бүркүттү таштап коюп, өзүң атчан бастырып кетсең артыңан ээрчийт. Анан кийин эми анчалык алыс жерлерге издеп барат дегенге мен көзүңүз менен көрбөгөн соң дейсизби? Өзүм күбө боло элекмин. Калп айтып болбойт.
Абдан жакшы. Бизде бир азыр Тоң районунда укум тукуму бар. Абайылда деген Туратам айылынан чыккан бул акыркыча 50-жылдар эле каза болгон киши го. Ошол кишини бүгүнкү күнгө чейин айтышат, бүркүтүн 40 жыл кармаганда, 40 жыл кармап туруп, анан күмүштөн шакек салып, анан бир тай союп, ошо тайды ошо бүркүткө атайын арнап тай союп анан эркиндикке учурганда, бул мындай адабиятта эмес, турмуштагы эле болгон нерсе да. Ошонун балдары бар азыркыга чейинчи. 40 жыл таптаганда. Анан ошол бүркүттөн мындай аңчы калпычы деген кеп бар эмеспи? Кээ бирлер негизи аңчылар жанында киши болбогондон кийин шындыктуу нерселерди айтып салат да. Токуп айтат дейбиз. Сизде болду эле, Руслан мырза? Мен аңгиме айтсам Алмаз ага биринчи күлөтүн сыяктуу. Сиз айтыңыз анда. Күлөлү баарыбыз. Казактар эме деп коюшат, кушбеги деп, анан жанагы бул өзү эме деп атпайбы? Жанагы жентельмен деген сөз. Мен Францияга бардым да, ошо Францияда 2010-жылы ошол мүнүшкөрлүк өнөрдү, куш таптаган өнөрдү культурный наследие человечества деп кабыл алды да, 20 мамлекеттин атына ЮНЕСКО. Анан ошондо эмени чечмелешти. Тиги жентельмен деген сөз бул ошол жанакы лаачындай кыздарга тийген деген маани түшүндүрөт го француз тилиндечи. Анан Мааниси сонун. Мааниси ушундай экен да, жентельмен деген ошол кыздарды көргөндө, аял затын көргөндө лаачындай тез учкан кишини айткан жентельмен деген сөздү ошондо француздар чечип күлгөнбүз да. Анан бул казак иним тиги кушбеги деп айтып атпайбы, анан кызбеги деп айтышат экен да булар. Ошо кушбегилер ошо жанагы кичине мындай оодуруп айтып кызбеги деп коюшат, ошо кыздарды көргөндө бүркүтүн таштап учкан. Мааниде деп. Жентельмен да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен, түз эфирде. Сөзүңүз дагы. Сурооңузду берсеңиз болот, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Бар болуңуз. Кандуу кечер менен. Менин атым Нурга болот. Нурланга суроо берейин дедим эле. Нурлан мүнүшкөрлүктөн тышкарыдагы кандай эмелер менен алек болосуңуз мисалы үчүн? Мүнүшкөрлүктөн сырткары. Тааныштарына зондит коюш. Нурлан байкенин Сырткары негизи өзүм боз үй жасайм негизичи. Боз үй жасайсыз. Балким баягы мен боз үйүмдү колдонуп жүргөн кишилер таанып чалып аткандыр. Сиз ошондо жерлигиңиз каяктан болот? Боз үй жасайм, бирок темирден жасайм мен. Жыгачтан. Жанагы мен Эсенбек аба айтып бериңиз. бирок куш баягы байыралган жерин тааныйт. Кыран куштардын бүркүт деле, куш деле. Бир нерсеге өзүм күбө болдум. Бозчук деген көлдүн Ак Суу районундагы бир жерде бир жаңы куш торго түшүп, анан мен түнүн ичинде барып караколго алып келгенмин. Анан бир досумкуна таштап кетсем, ал бошураак байлап Учуп кетти. Ошондо эми ошол жер бир 35-40 километр. Бир сразу бир досум кайра чалды. Сеникинде ошо кызыл куш боякта боосу менен учуп жүрөт деп бир. Көп болсо бир 3-4 саат өткөн. А действительно ошол куш ошо мурунку колго түшкөн жерине учуп барыптыр. А мындай случайлар көп. Эгер колго түшкөн бүркүт колдон качса, сразу байыралган жерине барат ал. Мен да бир нерсени айтып кетейин. Кыргыз эми казактарда болуп эле жалаң эле казак деп, казак менен кыргыз бир эле болгон да. Бир эле. Анан ушул кыргыз менен казак алгыр куштун түрүн баарын билген, жанагы жаратылышта жашагандачы. Бул жаман сар экен, бул күйкө экен, бул жагалмай экен, бул турумтай экен, бул ителги экен, бул карчыга кош экен, бул деген жору, таз жору кара. Ушуну бүгүнкү күнү муну жөнөкөй эле баягы күндөгү ичкен тамагында эле ар бир кыргыз билген, көчмөн кыргыз. Баласы да, аялы, кемпири баары билген. А бүгүнкү күнү ушуну билиш үчүн атайын илим окуп атышат, орнитология депчи. Чымчыктын баарын билген, бул кучкаш чымчык экен деп. Бизде бул тубас эле орнитолог болушканда, экологдор болушканда, биологдор болушканда биздин көчмөн турмушта. Анан бүгүнкү күнү аябай күлкүлүү, ушу биздин жана салбурунду мүчөлөрү жаш балдар да
Анан бүркүттүн кошун кондуруп келсе чоң эле кишилер бул эмне чымчык деп сурашат да. Ушундай деңгээлге келип калып турбуз да. Анан көрүп турбайбы тиги бүркүттү көрүп туруп эми чоң киши сурап атат бул эмне чымчык депчи. Бул эмне чымчык. А мунун жүжөсүн бакса болобу деген ушундай күлкүлүү сөздөр болот да. Бир жолу Анан да бир күлкүлүү нерсе да. Биздин эле бу Айтбек Сулайманбеков Айтбек. Өкүнөрлүк нерсе десеңиз. Бир күлкүлүү нерсе да бар да. Айтбек Сулайманбеков Айтбек айтып атат, ушу кошунасы жорго минип жүрчү дейт. Анан ушу куш таптайм деп эле жүрдү дейт. Анан менин атам өзү билбегенин билет дейт да, куштун сырын билбегендигин. Анан ошого деген куш таптайм ой байке, мына мен пенсияга чыктым, мына жоргомо жараштыр бир куш берчи деп келди дейт. Анан үйдө бир учалбай калган жаман сары бар болчу дейт. Анан аны берип койсо болгон окуя да бул. Сөзүңүз оозуңуздагы. Бизде чалуу бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен атым Нур болот. Бар болуңуз. Анан алмаз чоң ошола алмазга суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз. Бере бериңиз сурооңузду. Алмаз, сизге рахмат ушундай федерацияны түзүп балдарды, аксакалдарды элге чыгарып аткандарыңызга. Анан Эсен да суроо берет элем. Канча жылдан бери ушун иш менен алексиз. Ушун эме Сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сизге. мен жана да айтып кетпедимби, мен ушу бала күнүмөн ушу бүркүтчүнүн үйүндө өсүп, атам мүнүшкөр адам эле. Мен ушу бала күнүмөн эле мектепте окуп жүргөндө чырга тартып бүркүттүн үйүндө куштарын ушинтип жүрүп эметкем. Анан бир ден соолугума байланыштуу 13 жашымда ушу бутум кырсыкка учурап майып болуп калган. Ошого карабай ушу 13 жашыман бери эле куш бүркүт менен алектенип келатам. Абдан жакшы. Алмаз аба сөзүңүздү улай берсеңиз. Жанагы ошол анан жаман сарыны мингизип койду дейт. Анан жоргосу минип алып аябай күлдүрөшөт да. Жоргону минип алып жаман сарыны кондуруп алып, ары жорголотуп, бери жорголотуп, ябайке жарашып калат бекен деп эле алып кетти дейт. Аны жакшы куш деп, мыкты куш деп ойлоп. Жакшы куш мына ушуну тапта деп берип коюптур да. Анан жаман сарыны жорголотуп кондуруп алган боюнча кетти дейт. Жанагы ким? Раматлык ким байке? Совхозбек байке Байзаков. Жорголотуп алып кетти. Мына ушул деңгээлге чейин муну жаш балдар тааныбай калдык. Тааныбай калдык. Тааныбай калдык. Мына мен өзүм Бишкекте, шаарда турам. Анан мен ушу кушка кызыкка балдарым көп. Бир Жоки деген куш салган дагы балам бар. Ошону ээрчитип алып жаңы куш кармаганбыз. Анан могу эле ит базарга барып калдык. Бир коен алып тирилеп коелу, жаңы үйрөтөбүз деп. Анан барсак балдар эле тегеректеп, чоң кишилери бар арасында тегеректеп, бул эмне чымчык дейт. Анан бу чүйлү деп койду, чүйлү дедик да. Десек ал айтат, чүйлүк местный турбайбы деп. Эмне деген деңгээлге жеттик. Ушундай деңгээлге туура. Абдан өкүнөрлүк деңгээлде. Бизде Саякбай атабыз дагы куш таптап ошол мүнүшкөрлүк менен алектенгенин маалыматтардан улам билебиз. Сүйүн Абдыразак эжебиз даярдаган дагы бир ошол Саякбай атабыздын куш таптоо өнөрүнө байланышкан сюжет бар экен. Анда эмесе ошол көңүл буралы. Бул кишини мен ошол 57-жылдын аягы 58-жылдын башынан баштап жазган, Сакемди жазган тетиги 61-жылга чейин жаздым. Артынан ээлчип жүрүп жаздым. Каякка барса, ошол жака барып жаздым. Бүркүт салчыда. Бүркүтүн кошалып келип шаңшытып, сутка кондуруп койчу, байлап койчубуз. Ал өзү ичке кирип айта берчү. Же каякта болсо, машинеге салып алып бүркүтүн коюп койчу. Бүркүтүн шаңшып турчу. Ага, бүркүт шаңшытып келди. Ошо өзү да ошону карап, эметип алып, күчалабы, ага. Ошону карап коюп, анан кийин кабинетке кирип кетирип атчы. Биз сыртка эмесин бүркүтүн байлап койчубуз. Келгенде ал тиги Сакемди көргөндө калпынып, шаңшып кайра чыкканда. Байкуш, мен бир аз жок болсом, мени издеп турат.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бизге ушул мүнүшкөрлүккө байланыштуу кызыктуу маалыматтарыңар жана суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин студиянын телефондору 312 65 42 04 жана 64 00 62. Маегибизди улайбыз. Руслан мырза, айтсаңыз, азыр ушул заманбап жетишкендиктер же технологиялар менен ушул мүнүшкөрлүктө, бүркүт таптоо, куш таптоодо мындай колдоносуздарбы? Әрине ыңғай жағдай келтіртіп атса, бұны сатып алып, қолданыска енгізген ол нұр үстіне нұр пайдалы болады. Өйткені қазір заманның өзі тез асығыс заман, мысалы. Бұрынғыдағыдай жайбарақат асықпай, қымыз ішіп ет жеп отыратындай кез емес, даму керек, жан-жақ дамып жатыр. Енді ол әрине жаңағы батыстан, Еуропадан жақсысын алып, жаман жирен дегенде осы технология, мысалы, радио таратқыштардың сұңқарға арналған түрлері міне. Мынау біраз ескі модель, мынау жаңасының артықшылығы бұл магниттік өшіру, өшіріледі магнит арқылы. Одан кейін батареяның сөнуіне 4 күн қалған кезде арнайы сигнал арқылы хабарлайды. Одан кейін GPS спутниктік жүйесі. Оның менде жаңағы GSM желісіне, телефон желісіне тәуелді түрі болған. Бүгінгі кездер Америкадан Маршал деген фирма бар, құсбегілік бұйымдар шығарады. Батыс деген керемет дамып кетті сол жағынан. Солар тіпті телефон желісіне байланысты емес GPS жүйесін шығарып қойған. Ол дегеніз ана құм айдалаға барсаңыздан сөзіңіз аузыңызда болсын. Бізде дагы бир көрүүчүбүз түз эфирде байланышта экен. Суроосын кабыл алалык. Сизди угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Бар болуңуз. Саламатсыз. Мен ушу Бишкек шаарынан чалып атам. Атым Сталбек. Ушу бүркүттүн жашын канчада деп каягынан билсе болот. Мисалы, жана Нурлан мырза айтып атат, тоодан кармап келди деп. Булар бүркүттөр бийик тоого тоюбу же жапсыз тоолордон эле кармап алса болобу? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бизде дагы бир көрүүчү бар экен байланышта. Сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Сизди угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз, сизди угуп жатабыз, сүйлөсөңүз болот. Мен суроо берейин деген бүркүттөрдүн алгырлыгына жараша бөлүнүштөрү канча түргө бөлүнөт жана кандай аталат? Чоң рахмат, түшүнүктүү болду. Бүркүткө байланыштуу бүркүттүн жашын кантип аныктасак болот деген суроо болду биринчиси. Эсенова. Бүркүттүн жашын эми могу жүнүнө карап аныктайт да. Балапан бүркүттөрдүн куйругу учугана кара болот да, ортодо жалаң ак болот. Балапанга. Эми булардын мүнүшкөрлүктө аталыш, жашын аталышы да башкача аталат. Балапан, боздум деп эки жашын, анан таш түлөк, кум түлөк, анан кийин барчын көтөт. 5 жаштан баштап жанагы жылкынын асы деген сыяктуу анан барчын көтөт да, анан 1 барчын, 2 барчын, 3 барчын болуп. Ошондо жана 40 жашка чейин кармагандар, ошондо 40 барчынга чейин деле уланып кете берет, Жаратылышта 100 жашка чейин жашайт деген аныктама бар. Көп жашайт. Анан кийин эми 40 жыл салган адамдар жөнүндө сөз болду да ал жерде. Анан бүркүт жылыга жайкысын ушул бүркүтчүлөр бүркүтүн түлөтөт. Түлөккө коебуз дейбиз. Анда баягы жакшылап багып, семиртип туруп анан кийин эски жүндөрүн таштап, ордуна жаңы жүндөр чыгат. Ошондо башкача өң менен чыгат да. Анан баягы куйруктагы актар кетип, улам өйдөгөйдөй жылып, анан кийин уже барчынга барганда жанагыдай болуп, жана бир бүркүттү көргөздү сюжетте капкара болуп калат, куйрукта ак калбайт. Анан барчындын жүндөрү да өзгөрүлүп турат. Рахмат. Жана биз берки суроо боюнча жогоруда да айтып өттүк эле, азыр бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен. Сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп жатабыз. Мен берейин деп күтүп атам, эсиме өтпөйт. Бере бериңиз сурооңузду. Мен тиги көлдүк абышкага, мүнүшкөр абышкага салам, эми суроо берейин дегем. Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Аткы деген эмне билет болду экен ошо саят эбетеги мүнүшкөрлөр. Аткы дейби? Аткы деген эмне экен?
Аткы деген баягы бүркүттүн ичин алдырыш үчүн баягы эти семизирээк болсо сууга жанагы сахарды аралаштырып берет, туздан кичине мала эметип, анан азыр жана ветеринарный эмелерде жана английский сойл ошолорду аралаштырып туруп оозунан куят. Табына Анан келтириш үчүн. ал ичин өткөрүп ичин тазалайт да. Ошону аткы деп коет. Чоң рахмат. Руслан мырза, жанагы пикирибизди уласак, жаңы технологияларды колдонуу мүнүшкөрлүктө. Сол жаңағы спутниктік байланыстың жаңа түрі пайда болды, құсбегілікке арналған. Ошондо алдыгы сиз кармап турган бул технологияны ошо каяка кандай кылып жайгаштырабыз? Мысалы, қазір көрсете аламын, эгер мүмкүндүк болсо. Көрсөтүп берсеңиз болот. Эме, акырын. Сиздерге көрүнетиндей болсо болду. Куйрук тусунда эң әлді кабырсынга арнайы осындай шығыршық темірмен бекітілет. Соны осылай кіргізілетті шығыршыққа. Тартылып қойған кезде мынау ұстап қалады, екі жерден көрсіз, ілгегі бар, екі жақ шетінде. Сон не ретінде, мындай рюкзак ретінде істелінетін нелер баулары болады арнайы. Мына қауырсынын қажамайтындай етіп істелінген материалы болады, жаңа бауда. Сонымен жаңағы бұнда да бір шығыршық орнатылып, арқасына тағып жүресіз. Басында енді қарсыласады. Мұны менен құш қаяқта жүрет бардығын біліп, анықтап тұрғанға мүмкіншілік болады. Мына радиосигнал енді анық бағытын көрсетпейді бір жаман. Мысалы, таулы жерлерде жоғалып қалуы мүмкін. Бұған қатты сенуге де болмайды. Бірақ көп жағдайда да, мысалы, қазіргі кезде үй көп, ауыл тұрғылықты жерлер көп. Ішінде жоғалып кетсе енді уақыт өту бұл жерде ең маңызды мәселе. Өйткені құс деген барады да бір кептеріштің үйіне кіріп кетуі мүмкін. Кептеріш олар бізге өш негізі әсіресе кептеріш үй кептерлер ұстайтындар. Құсымды өлтірме жүгіріп барып, міне сигнал осы жерден таратып, міне құсымды бере қой десін, аман алып қалдым мысалы. Сондай пайдалылығы бар. Эми муну мүнүшкөрлөрдүн баары эле билишет. Мурунку убакта куштун куйругуна көбүнчө кушка салынчу да жылаажын коңгуроо салчубуз. Баягы куш аңды кууп, кеп жанагы ала турган нерсесин кууп, чердин ичине кирип кеткенде, алып калса баягы силкилдегенде ошо добуш берип, шыңгырак менен барып туруп анан таап алчу да. Эми бул азыр замандын жетишкендиги. Мен жанагы дагы жаңы технологияларга кошумча айтып кетсем, мен Катарга барып ошол атайын куштарды клиникасы бар да. Ал жерде биздин адамдарга болбогон мамиле ал жерде ушунчалык өнүгүп кеткен медицинасы. Мисалы үчүн куштардын гастроскопиясы бар. Ошон рентген бар, анализ кылат. Мисалы үчүн биз куштарды ооруп атат, ичинде эмне бар экен билбей калып атпайбыз. Ал уктатып туруп гастроскопия кылат. Анан гастроскопиясы дагы азыр бизде жаңы цветной түстүү мониторлор жаңы келип атпайбы? 5 жыл мурун ошолор адамга да жукту. Анан ичегини УЗИ бар. Ичегиде майы барбы? Мисалы үчүн алгыр куштун ичегисинде май болсо ал жакшы аңдалбайт да. Ушундай рентген аркылуу УЗИ менен эмени көрөт, ичегилерин көрөт, жараларды көрөт. Анан мындай булар заңдаганда алып келип 15 күндө бир анализ алып турат эме. Текшерип, ичинде оору барбы? Ичинде кандай оору бар, оору жокпу? Ушунчалык жаңы технология куштарга ушундай болуп калды да. Бул батыш өлкөлөрүндө, айрыкча араб өлкөлөрү абдан көңүл бурушат да буларга. Чоң рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышта экен. Сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Шаркан, Бишкек шаарынан сүйлөп атам. Силерге кабыл тилек айтып коеюн деген. Угуп жатабыз. Кабыл тилек айтып коеюн деген. Силерге чоң рахмат, ушундай кыргыз элинин ата-бабадан калган салтын убагына монтип, алыскы Казакстандан бери келип балдарга неме берип атасыңар, жакшынакай көрсөтмөңөрдү. Мен Нурлан сага айтарым, биринчи орунду алып келдиң, таласкалар сыйдан кут болсун. Ушул аталардай алдыда отурган агаларыңдай болгон кыргыз элине керектүү уулдардан болушуңду каалайм. Баазыңыздарга чоң рахмат.
ушундай көп передачаларды берип балдарды мындай жакшы жактарга каржай алаңыздар. Чоң рахмат, бар болуңуз. Маегибизди түз эфирде кайрадан улайбыз. Мен мындай суроо бергим келип атат да. Куштар экиге бөлүнүп өткөндө алгыр куштар анан кыраан куштар депчи. Ошол жок, экиге бөлүнбөйт. Бул алгыр куштар өзүнчө бөлүнөт. Алгыр куштар деп бөлүнөт. Андан кийин талаачылар деп бөлүнөт. Андан кийин тарпчылар деп бөлүнөт да. Алгыр куштарга бүркүт кирет, кырчыга куш кирет, шумкар түркүмүндөгү шумкар, тиги лаачын, ителги кирет, турумтай, анан жак алма булар да шумкар түркүмүнө кирет да. Анан карчыга түркүмүндөгү берки кыргый дагы бул алгыр куштар деп коет да. Анан талаачылар деп коет. Талаачылар болсо жана жаман сары, айры куйрук, бөктөргө, тиги кыргый эмес, кыргый кирет, күйкө, анан жанакы кара шакылдак, кулаалы болуп ушундай болуп кирет. Тарпчылар болот. Тарпчылар болсо таш жору, балта жутар көк жору, ак кажыр, журтчу болуп бөлүнүшөт да. Ушундай 3 азыр ушул айтып өткөн куштардын баары биздин аймакта жашайбы? Азыр барбы? Баардыгы жашайт. Анан бир чоң жаңылык болуп атат ушу орнитология илиминде. Ушу 60-жылы бизде Кыргызстанда орнитологдор Москвадан бери келип издеген экен, уялаган шумкардын уялары. Ошо 60-жылы экспедицияда Кыргызстан территориясында бир да шумкардын уясын таппаптыр да. Мына ушул бизде бул үзөңгү куш, анан көлдүн сырт өрөөнүндө ак шумкар келип уялай баштады. Бул бир орнитология илиминде чоң жаңылык да, миграция болуп, уже бизге ак шумкарлар келип уялай баштады да. Мурун жок. Мурун 60 жылдан бери канча жыл болуп кетти. Деги эле шумкар жөнүн унутканбыз, шумкар уя жөнүн унутканбыз. Баягы топоника аттар калып калган, шумкар уя деген бар эмеспи? Ооба. Алар биз мындайча айтканда 60-70 жыл жоголуп калганда бизге эми ушул бир чоң мындайча айтканда кут деп койсок болот. Ак шумкар келип Кыргызстандын территориясында уялап атканы. Дементевде жазды сол негизи. Алтайский кричет. Алтайский кричет деген ушул бизге келип уялай баштады да. Абдан жакшы. Бул мындай миграция болуп мындай өтүп кеткен эмес, уялап атат, жубу менен келишип. Отурукташып, абдан жакшы жаңылык экен. Чынында жакшы жаңылык экен да. Эсенболот ага, айтсаңыз. Бизде мындай бир кызыктуу маалыматтар кездешет экен да, кыргыздардын ушул мүнүшкөрлүктөгү же ушундай куш таптоочулуктагы өзгөчө жетишкендиги, жанагы өнөр деп атабыз, ошо менен катар касиет катары кармап келаткандыгы, керек болсо сагызганды, бору башты, ошонун баарын таптап, керек учурда, зарыл учурда чоң мындай зор анга салып, ошону пайдаланган учурлар бар экен. Ошону маалыматтар болсо бөлүшүп кетсеңиздер, кантип таптаган? Ал эми азыр көрүп эле жүрөсүздөр, цирктерде деле баардык эле айванаттарды үйрөтүп атпайбы? Анан бул кыргыз эли баягы көчмөндүк турмушта жашап, могу жаратылыш менен абдан тыгыз байланышта болушуп, анын үстүнө жашоонун шарты дагы ошого ылайыкташып, анан кийин сагызганга жанагы таптаган дегендер да чындык бул. Бир нерсени сагызганга мисалы жанагы эликтин же эмнени алдыра турган болсо ошону башынан көзүнүн жана скелетин ошол жерден тамак бере берсе, ал привычка болуп калат экен да, барып эле ошол жерден көзүн чукуп ошондой үйрөтүп алса болот. Эми азыр аны менен даже бизде азыр мына бул өнөр жаңыдан уже жандана баштадык деп айтып атпайбызбы? Бизде кыргыйды дагы уже салбай калды да. Кыргый салгандар аз. Ал деле кыраан куштар айтып өтпөдү жанагы. Алгыр куштар. Анан кыраан куштар деп дагы суроо берип кетпедимби кызым? Ал кыраан деген ошо алгыр куштардын ичинен чыккан мындай өзгөчө баатыры да. Ошону кыраан деп коет. Анан кыраан куштар жалпы жонунан алгыр куш. Анан жана дагы бир киши суроо берип кетти. Бир көрөрман тиги бүркүт кандай жерге тууйт деп. Бүркүт бийик аска зоого уя салат, баягы жаан-чачын тийбеген жерлерге. Кээси мындай бай карагайга дагы уя салып, ушу бийик жерде уялайт, ошол жерде балапа басып чыгарат. Ошондуктан биздин бүркүттөр
көбүнчө бийиктен учуп көнгөндүктөн аңчылыкты дагы ушу бийигирээк жерден салабыз да. Себеби салмагы оорураак, түздөн жакшы уча албайт. Чоң рахмат Эсим ага. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен, Түз эфирде байланышта. Тоодо да сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Сурооңузду берсеңиз болот, угуп жатабыз. Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Бар болуңуз. Саламатсызбы? Алмазга берсең. Угуп жатабыз сизди. Кандай жар? Бар болуңуз, сурооңузду бере бериңиз. Мен Чолпон атадан чалатам бет. Алмаз сага рахмат. Бул кыргыздын эмесин баарын уюштуруп аткан мына Замирдин атасымын мен Чолпон атадан. Эски тааныштарыңыз окшойт. Рахмат, бар болуңуз. Ыраазычылык билдирип кетти. Барец болсо. Руслан мырза, талкуубузду кайра улайлы. Руслан мырза, айтсаңыз, сиз кайсы куштардын кандай түрлөрүн таптайсыз? Ушулар жөнүндө. Мен бәрін бөліп жармайм, жаңағы ителгінің өзі бір артықшылығы бар, әдемілігі бар салғанында. Лашынның өзі бір жаңағы жанға жақындығы бар. Бүркітті де таптайым, жаңағы баптайым. Бізше таптайсыз, өзіңіз же баптайсыз. Көріңіз. Сол. Барын эле салап турбайсыз ба, демек? Бәрін баптауға тырсам, осы өмірімде бірінші рет Ақтүйгөнгө қолым жетіп тұрып, тура үйімнің қасына келген жаңа 1000 шақырым жерден көрген ғой Ақтүйгөнді. Соған енді самолетқа келесі күні қона салып, отыра салып, Алматыға 1 сағаттың ішінде жетіп барып, торым бәрін дайындап, Ақтүйгөн маған бекер кездескен жоқ деп. Бұдан егер айырылып жаңа, онда мен құтымнан ары қарай айырыла берем деп. Сол ақыр ұстадым соны. Ұстап, жақсы үйретіп, 3-ші күн бастап келатқанда қарғыс атқыр қазір тоқ неде столбтар жан жақта көп. Соның басына қонып. Айырылып қалдыңыз. Бізде қазақ менен қырғыздың жеген тамағы, үріп адаты, жашаған жашоо шартының барлығы бірдей да. Ушул арылар куштарды таптоо жолдору да баардыгы бирдей, салттарынын баары бирдей. Анан кийин эле саясатташырып, карапайым элдерди бөлүп коюп атпайбы, же болбосо булар менен биз азыр бүгүнкү күнү мына казак туугандары менен ушу мүнүшкөрлүк, ушу алгыр куштарды таптоо жана тайгандарды таптоо менен чогуу кызматташып турабыз, бир туугандай болуп ушу. Анан бүгүнкү күнү ушул эфирге чакырганыңар сонун чоң жаңылык болуп атат да. Биринчи жолу Қазақтың мүнүшкөрүн силер чакырып атасыңар. Рахмат силерге. Рахмат сизге. Нурлан мырза, айтсаңыз. Айтпадымбы, суроо бербедимби, кайсы түрүн таптайсың деп. Анан бул мүнүшкөрлүккө башы болуп калган адам бирөөнө ыраазы болбойт. Баарын эле башка. Бирөө турса да, кыран кушун колунда турса да, дагы башкасы жакшы көрүнөт. Ол да бар, иә. Кумары тутуп турат дебейсизби? Түркмендердин макалы бар эмеспи ана? Қолынан құрық қыс кетпеген құсбегі болмас деген өзі біраз мағына беретін мақал болса керек. Өйткені ол бір құсқа тоқталса, ол шебер болмайды, ары қарай өсе алмайды, тұлға ретінде қалыптаса алмайды. Дагы да өнүп туруш керек, абдан жакшы. Сон әр құсты баптап, ананы көріп, мынаны көріп барып, шебер болып жетілсе керек екен. Аталар. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ат арытып алыстан келгениңиздерге, жакындан келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ата салттын каныбыздан келаткан өнөрдү улантып жүрө бериңиздер. Алгыс. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн, түптүү кыргыз элибиздеги улуу касиет мурастарыбыз, ушул өнөрлөрүбүз мындан ары дагы өнүгүп, өркүндөп кете берет деген изги тилек менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эфирден жолукканча эсен туруңуздар. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар. Бар болуңуздар.